Баткен районунун Ак Татыр айыл аймагында 9 апрелдеги шайлоого кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Аймакта 3 шайлоо тилкеси ачылып, жалпысынан 21 мандатка талапкерлер атсалышат. Атуулдук милдетин аткаруу үчүн жергиликтүү тургундар шайлоочулардын тизмесинен өздөрүн тактап жаткан учур. Аны менен катар бул ирет аймакта пилоттук негизде электрондук добуш берүү ыкмасы да колдонулат. Бул башка аймакта же чет жерде жашап жаткан жарандар үчүн түзүлгөн жаңы мүмкүнчүлүк. Шайлоого катышам. Ошого списокто бармынбы жокмун текшерилейин деп келдим. Ошо офлайн, онлайн болот деп атат шайлоодо. Эми бизге көбүрөөк ыңгайлуу ушу онлайн жакшы болот да. Себеби шаарда жүргөн биздин тургундар да көп. Кече мына эмелер тополоңдон кийин башка шаарларга кеткендер бар. Ошолорго да онлайн болсо жакшы болот. Сырткы ички миграцияда жүргөн биздин жарандарыбызга толук мүмкүнчүлүк берилди. Себеби электрондук вариантта алар Бишкекте болобу, Москвада болобу, башка мамлекетте болобу биздин талапкерлерди шайлаганга мүмкүнчүлүк болду. Электрондук добуш берүү үчүн шайлоочу түндүк электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында каттоодо туруп, электрондук кол тамгасы болушу керек. Андан кийин уюлдук телефону же интернетке туташкан компьютер аркылуу атайын тиркемеге кирип, мүмкүнчүлүктөн колдоно алат. Пилоттук ыкмага Баткен районунун Аксай, Ак Татыр жана Самаркандек айыл аймактары кирген. Мындан улам Москва шаарында борбордук шайлоо комиссиясынын мобилдик тобу мекендештерге добуш берүүгө катышуунун тартиби боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ошол эле учурда мобилдик топтор биометрикалык маалыматтарды чогултуу, булуттун негизинде электрондук кол тамга алуу жана электрондук добуш берүүгө катышуу үчүн арыздарды берүү кызматтарын да көрсөтүүдө. Жумуш өткөрүп аткан мезгилибизде 250ден ашык адамдар электрондук добуш берүүгө өздөрүнүн атайын арыздарын беришти. 15 адам атайын жаран биометрик маалыматты өтпөй жүргөн экен. Бул өтүп улантырылып атат. Ошондой эле 300ден ашык адамдар түндүк портал программасы кошпой электрондук кол тамгаларын алып бүгүн пайдаланууга кирди. Мен Баткен облусу, Баткен району Самаркандек айыл өкмөтүнөн болом. Бүгүнкү жакшы шарттар түзүлгөн экен. Биометрикем жок болчу. Жумушчу топ атайын Кыргызстандан келген. Ошол жерден биометриден өтүп 9-ында боло турган шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Учурда аймактык шайлоо тилкелеринде шайлоонун коопсуз жана таза өтүшү үчүн керектүү шарттар каралып, жабдуулар менен камсыздалган. Буга чейинки шайлоолордо көпчүлүгү келип шайлоодо фамилиясын таппай, өзүнүн немесин, атын таппай эме болуп, азыр жакшы эле болуп калды. Азыр буга чейин азыр башталды уже. Адамдар улам келип, тизмеден издеп, анан тизмеден табылбаса, индикационный эмеден өзүнүн немесин кайсы жерде экенин билип кетип атышаттар. Президенттин жарлыгы менен Баткен районунун Самаркандек Ак Татыр, Аксай айыл кеңештеринин депутаттарын шайлоо жанагы пилоттук режимде апробацияланбай электрондук добуш менен өтөт деген указ чыккан. Ошонун негизинде борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери менен Аксай, Ак Татыр, Самаркандек айыл кеңештеринде электрондук добуш берүү апробацияланат да. Бүгүнкү күндө жалпысынан 3 айыл аймакта 103 киши өзүнүн талапкерлигин коюшкан. Анын 6-сы жүйөлүү себептер менен кайра арызын алып, 97 талапкер аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен бекитилген. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.